Акыркы бир күн ичинде COVID-19 илдетинен 318 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Алар Бишкек шаарында 60, Ош шаарында 30, Чүй облусунда 27, Ош облусунда 71, Талас облусунда 9, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 40, Жалал Абад облусунда 49, Баткен облусунда 28. Жалпы айыккандардын саны 34.885 болду. Өткөн суткада COVID-19 илдетинен 2 бейтап кайтыш болуп, дагы 155 адамдан вирус аныкталды. Алар Бишкек шаарында 40, Ош шаарында 11, Чүй облусунда 13, Ош облусунда 14, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 24, Жалал Абад облусунда 24, Баткен облусунда 12 учур катталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны өлкө боюнча 42.146 болду. Ал эми каза болгондордун саны 1498ге жетти. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Алар Бишкек шаарында 1, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 1. Ал эми бир суткада 2 медициналык кызматкер ооруканадан, 8 медициналык кызматкер үй карантининен айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3038 учур катталды. Алардын ичинен 2352 мед кызматкер айыгып чыккан. Коронавирус жана пневмонияга дарттанып кайрылган жарандардын саны азайганына байланыштуу Борбор каладагы 4 стационар ишин токтотот. Бул чечимди шаардык эпидемияга жана эпизоотикага каршы комиссия кабыл алганын мэриянын басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык бүгүндөн тартып Жайыл Баатыр көчөсүндөгү Газпром ишканасына таандык спорт комплексте ачылган стационар, Чыгыш Бешкич районундагы спорт мектебиндеги номер 68 мектеп гимназияда жана номер 96 орто мектепте ачылган стационарлар ишин токтотот. Медициналык жабдуулар жана керебеттер зыянсыздандырылып сактоого коюлат. Баткен облусунда маарек өткөргөн жарандарга чара көрүлүүдө. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Штабтан билдиришкендей, жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган комиссия рейд жүргүзүп, облустук штаб кабыл алган чектөөлөргө баш ийбеген жарандарга айып пул салынууда. Ошондой эле 15 августта Баткен шаарындагы базарга жана соода түйүндөрүнө жүргүзүлгөн текшерүүдө 19 объект эскертүү алып, 10 объектке айып пул салынган. Кыргызстанда ишкерлерди колдоо программасына бөлүнгөн 14 миллиард сом өздөштүрүлүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 17 августта президент Сооронбай Жээнбеков менен пандемия шартындагы социалдык экономикалык өнүктүрүү маселеси талкууланган онлайн кеңешмеде билдирди. Боронов аймактардагы ишкерлерди колдоодо, аларга жеңилдетилген насыяларды берүүдө, бюрократиялык иш-аракеттерди азайтуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында банктан насыя алыш үчүн керек болгон документтердин саны 7ден 3кө кыскартылды. Президент Сооронбай Жээнбеков бюджеттин тартыштыгы менен көмүскө экономиканы азайтуу боюнча иш планын түзүп чыгууну тапшырды. Бишкектин түштүк тарабындагы мурдагы карьердеги таштанды күйүп, түтүнү шаардыктарга ыңгайсыздык жаратканына жол бергендер иштен алынды. Бул туурасында мэрия билдирди. Маалыматта кайсы кызматтын жетекчиси иштен алынганы айтылган эмес. Эске салсак, дээрлик бир айдан бери каланын 12-кичи район жана Көкжар айылдардын ортосундагы быкшыган карьер өчүрүлбөй жаткан. Күйүктөн жети шаардын түштүк тарабын каптаган. Мэрия мунун негизги себеби катары шаардыктар өндүрүштөн чыккан таштандыларды 10-15 жылдан бери таштап келгенинен көрөт. Биз түтүндүн очогун табуу үчүн тонналаган таштандынын астын каздык. Азыр карьерге кирген жол жабылып, машиналар кире албай турган кылып чекелери казылууда. Мындайга жол берген тараптардын баары иштен алынды. Кызматтык ыйлыктөө жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык автоунаалардын айрым категориялары жана алардын ээлери үчүн милдеттүү камсыздандыруу боюнча белгиленген жоопкерчиликтин мөөнөтү өзгөртүлөт. Бул өлкөдөгү коронавирус инфекциясынын негативдүү экономикалык кесепеттерин жоюу максатында жасалууда. Мурдагы мыйзам боюнча автоунаа ээси болгон чет элдик жарандар, юридикалык тараптар, анын ичинен мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар, жүк көтөрөмдүүлүгү 12 тоннадан ашкан автоунаалардын кожоюндары 2020 жылдын апрель айынан тарта камсыздандырууга милдеттүү болгон. Жаңы мыйзам менен анын мөөнөтү 2021 жылдын 1 январына чейин жылдырылды.
Экс-премьер-министр Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы күзүндө өтчү парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге барары анык болду. Мындай маалыматты партиянын лидери Темир Сариев Азаттыкка ырастады. Ага ылайык эки саясий күчтүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, принципиалдуу маселелер боюнча мунаса тапкан соң шайлоого бирге аттанууну чечишкен. Темир Сариев буга чейин Адам экен Жаңы Дем альянсы менен шайлоого барарын жарыялап, кийин андан чыккан. Анын себебин Сариев расмий түрдө түшүндүрө элек. 2020 жылдын 1-кварталында Кыргызстанда иш издегендердин саны 97,4 миң кишини түзгөн. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин маалыматына таянып, Улуттук статистика комитети билдирди. Быйылкы жылдын 1-апрелине карата 97,4 миң киши жумуш издеген. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул убагына карата 2,1%га аз деп айтылат билдирүүдө. Ал эми жөн гана жумушсуз катары 78 миң кыргызстандык каттоого алынган. Алардын жарымынан көбүн, тагыраагы 52,3%-ын эркектер түзөт. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда шал ооруп жыйноо иштери башталды. Бул туурасында Жалал Абад облустук медиа борбору билдирди. Райондо алгачкылардан болуп шалыны жыйноо иштери Сейдикөө майыл аймагында башталган. Учурда дыйкандардын көпчүлүгү эгиндин бышышын күтүп жатат. Ал эми аны ооруп жыйноого заманбап техника тартылган. Айыл тургуну Абджабар Омаров бул жылы 5 гектар жерге шал айдаган. Азыркы тапта эгини бышып, түшүмүн алып жатат деп айтылат маалыматта. Жаңы окуу жылында 1-класстын окуучуларын кадимкидей күн сайын мектепте окутуу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Кубатбек Бороновдун учурдагы социалдык экономикалык абалды талкуулап жаткан учурунда белгилүү болду. Өкмөт башчы эпидемиологиялык кырдаалга жүргүзүлгөн анализдин натыйжасында 1-класстардын окуучуларын мектепте окутуу тууралуу чечим кабыл алынгандыгын президентке билдирди дешти өлкө башчынын маалымат кызматы. Беларустун лидери Александр Лукашенко президенттик шайлоого өлкө жаңы конституцияны кабыл алгандан кийин өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Биз жаңы конституция кабыл алышыбыз керек. Силер аны референдум аркылуу кабыл алгандан кийин анын алкагында парламенттик, президенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөрө аласыңар, деди Лукашенко. Мамлекетти 26 жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана калыс шайлоо өткөрүүнү талап кылган акциялар 9 августта өткөн шайлоодон кийин токтобой келет. Казакстандын саламаттык сактоо министринин өкүлү Багдат Кожахметовдун маалыматына караганда, өкмөт элдин 11,5%-ын гана акысыз вакцина менен камсыз кылат. Калгандары аны сатып алышат. 11,5% эл тобокел тобундагы адамдар. Булар жүрөк кан тамыр, кант диабети жана башка оорулар менен жабыркагандар. Жашы 65тен улуулар. Ал эми дени сак иштеп жаткан адамдар вакцинаны сатып алышат, деди Кожахметов. Анын айтуусунда Казак өкмөтүнө вакцина сатып алууга 18 миллиард теңге же $43 миллион керек болот.